Жана ич кулактан. Сырткы кулакка кулак калканы, сырткы уктургуч түтүк кирет. Кулак калканы айлана чөйрөсүндөгү үндөрдү чогултууга кызмат өтөт. Сырткы кулакты куйгучка салыштырууга болот. Кулак көңдөйүндө чогулган үн угуу түтүк аркылуу тарсылдак жаргагына багытталат. Тарсылдак жукага окча болгондуктан үн толкундары келип урунганда ал кыймылга келет. Тарсылдак жаргагандан кийин ортоңку кулак жайгашкан. Анда 3 майда сөөгчө, балкача, дөшүчө, үзөңгүчө бар. Үн тарсылдак жаргагына келип тиет да балкачага берилет. Балкачадан дөшүч аркылуу үзөңгүчөгө жетет. Үзөңгүчө ортоңку жана сырткы кулакты бириктирип турган сүйрүү тешиктин жаргагы менен байланышат. Ички кулак бири-бири менен өз ара бириккен каналдардын жана көңдөөлөрдүн татаал системасынан турат. Ал лабиринт деп аталат. Ал буралган үлгүгө окшош. Сүйрүү тешиктин жаргагынын термелиши каналдардагы суюктукка өтөт. Ал анда импульс пайда болуп, ал угуу нерви боюнча баш менен чыкый бөлүгүнө жетет. Ошентип адамда угуу ишке ашат.